Ассаламу алейкум, замандаштар, туғандар. Құттықтап қойсаңыз болады. Олды болдым. Екіншісі бұл атын арқандай аттарды тырлақ айтетіште өзім қойған қырғызша ат қойдым. Негізі мен қырғызша атқа басым жасайым. Чоң ойғанда атын айтқанда атан кем десе аты тегінше түкінше десе içінен сазы қырғыз кенді бойлап қалыш керек. Аз қойып атшат қой. Қалавды мен тура эмес кыласыңар деп айтпайм. Негизи дем кыргызга кыргызча ат коюш керек. Башка улут биздин атыбызды койгонун көрдүңөрбү же? Биз башка улуттардын атын коюп атпайбызбы? Бүгүнкү сөз штраф боюнча мен Москваны 100% жакшы билем. Любой камераны билем кайерде штраф алганын. Мен штраф албай дейм. Мен качактан бери такси кылып жүрөм деген адамды уккансыңарбы? Мен уккан эмесмин. Андай адамдар жок. Любой адам Москвада. Любой адам таксиде иштейби, башка жумушта иштейби, любой водитель Москвада штраф алат. Кээ бир штрафтардан качып болбойт, кутулуп болбойт. Бирок ошол штрафтардын кандайын алыш керек? Кандайын алган штраф алган адам профессионал деп эсептейм мен мисалы. Мен февраль, март, апрель, май 4 айда 7 штраф алдым. Бардыгы 250 сомдук штраф. Бул видео жаңы таксист болуп аткандарга, же жаңы таксист болуп кандай штрафтар бар экен билбегендер үчүн гана тартылган видео. Москвада кандай штрафтар бар? Эң эле оор штраф бул 5000 штраф. Бул биринчи парковканын штрафы. Парковканы мен неге дайым какшайм тааныштарга? Парковка деген мындай приложение скачать этип алгыла. Скачать этип алсаңар өзүңөргө жакшы. Парковка мисалы болду эмнеде парковка кылдыңарбы? Парковка кыласыңар, клиент бир 2 мүнөт 3 мүнөттө ожидание койсо, эгер мындай курук кылып келе турган неме жок болсо, а так эгер мындай картаны карайсыңар, мындай кичине курук кылып айланып келе турган жер болсо, айланып келсеңер деле жакшы. Жок болсо 2 мүнөт 3 мүнөт күттүңөр уже болду. Мынау машиналар силби тартат, анан беркел жөө тартып жүргөндөр дагы бар. Эки жолу тартып кеттиби болду. Кыштыгар 5000 штраф берет. Скидкасы жок. Мынага парковка кылдыңар, клиент 10 мүнөттөн чыкты дейли даже. Же 7 мүнөттөн чыкты дейли. Завершитти коюп басып кеттиңер, мисалы 40 сом алды парковка алганда, завершитти басып кеттиңер, болду, всё. Кайра 7 мүнөт турсаңар, 7 мүнөт акчасын алат, 40 сомуңардан. Калган акчаны кайтарып берет. Ошондой кетет, көп болсо бир 10 сом бересиңер. Грубо айтканда. Светофор кызылдан өтүп кетсең, биринчи жол кызылдан өтүп кетсең, предупреждение кылып эскертүү иретинде 1500 штраф келет, анан 750 сом төлөйсүң. Кийинкисинде 3000 келет. Мисалы, сен бир парктын машинасы айдайсың дейли. Паркта 50 машина бар дейли. 50 машинадан бир машина красныйдан өтүп кетти. Bir жыл ичинде калган 49 машина красныйдан өткөн сайын 5000 штраф келе берет. Ошондой эле бир частниктин машинасын айдайсыңар, биз эми башка бирөөнүн атын машинаны учурта коебуз го. Аныкында 3 машина болсо, 3 машинанын бирөөсү кызылдан өтүп кетти, калган 2 машина өтүп кеткен сайын 5000 келе берет. Элер таң калат, мен красныйдан биринчи жолу өтсөм 5000 келди депчи. Бул дагы 5000 без скидка. Экинчи штраф бул неме? 3000 штраф. 3000 штраф бул алды 3000 штрафты ала баштаганыбызга 2 жылдай болуп калды. Баякындай Falcon камера кое баштады, толук айлана турган камера. Мындай камера. Бул 90 градуска айланат. Остановка запрещена. Стоянка запрещена деген мындай знактар бар. Ошол жерге токтогондо 1 мүнөткө чейин клиентти токтоп алсаң алдың, 1 мүнөттөн ашык туруп калсаң, камерага түшүп калсаң 3000 штраф келет. Бирок буда скидка бар, 1,5 мүнөт төлөйсүң. Андан кийинки эң эле мындай безобидный мындай штраф бул ошол 500 сомдук штрафтар. Бул биринчиси скоростько келет. Экинчиси несоблюдение разметок, линияны тебелеп өткөнүңгө. Üçüncü штраф бул неме? Стоп линия. Ол деле не разметтик, бирок стоп линиядан качып болбойт. Мына мисалы мына штраф. Перекресттон
жерди бир кичинекей улицадан чыгып кетип атасың основной улицага. Стоп линия бар. Сен уже стоп линияга жеткичеңде эле уже көрдүң основной улицада келеткан потокто машина жок экен. Уже көрдүң. Анан тормозду теппей эле секин чыгып кеттиң. Ушул жерге да ушуга да штраф келет. Булардын правиласы боюнча стоп линияга барып, тормозду тебип, анан ордуңан жылышың керек. Тормоз тепкенин камера көрүш керек. Баш болуп içe verip biz dostlarım ben. Da özüm gelip karasam. Bir kişi kaynak tönüp kalıptı. Tam aşağı ben takır içpeyim вообще içpeyim ben. Bir kişi kaynaktan giyin. Bas. Bas. Çerin yazır, üstüden suyu çaçır. Жол түшүп сүйгөндөргө жолуккан кандай бакыт булгармак колдорума бактылуу болгонума мен сени көрүү үчүн баратам жолдомуна булгармак колдорума seni görür için Babam benim kapçaktan almışlar. Yırtılıp koldu rastan sarmalıp mahabatta Нас немножко. Kalba yerden eritip жүрөгүмдү erkelep alчы еркен өмүр аз ойлоп көрсөң өкүттө калба ерден eritip жүрөгүмдү erkelep alчы еркен Все, кетtik mi?